Бүгүнкү биздин темабыз мен киммин деген суроо. Негизи мындай суроо, мындайда адамдар күнүмдүк жашоодо биз жашай беребиз, кадимкидей эле жашай беребиз, көп нерсеге мындайча айтканда маани бербейбиз. Анан кийин кандайдыр бир убакыт келгенде, бир жаштар өтүп, бир жаш келгенде адамда ушундай суроо пайда болот да: мен киммин, бул жашоодо эмне кылдым деген сыяктуу суроолор пайда болот. Ким өзүнө ушундай суроо берип көрдү эле? Жаза кетсеңиздер болот. Ким өзүнө мен киммин деген суроо берип көрдү эле? Кутман таң, Гүлмира эже, кутман таң. Келиңиздер, баардыгыбыз өзүбүзгө мен киммин деген суроо берип көрдүк беле? Тамара эже азаматсыз, Гүлсара эже жазып атат мен деп. Албетте, ар бир адам, бирок байкайсыздарбы, өзгөчө ошол мен киммин, эмне кылдым жашоодо, эмнеге жетиштим, эмнеге жетишкен жокмун деген суроо мындай учурда пайда болот да. Бала чака чоңоюп, бул жанагы Шайра эже жазып атат: мен эмнеге келдим, өлүп калсам эмне болот депчи. Биз көбүбүз эле өлгөндөн коркобуз, бирок биз өлүп калсак эчтеке болбойт экен да. Адамдар кандай жашаса ошондой жашай берет экен. Болгону биз жок болуп калабыз бул жашоодочу. Көп адамдар ушул мен киммин деген суроону кайсыл убакытта берет. Бул ошол жашоосу мындай басаңдап дегеним мындай көп иштебей, бала чакасы чоңоюп, мындай түйшүк азайган малда баягы кыялдар эске келип, мурунку ойлонгон жашоосу эске келип, ар түрдүү нерселер эске келип, ошол малда анан кийин мен киммин, өмүрүмдүн баарын эмнеге кетирдим, мен мындай кылсам болмок, тигиндей кылсам болмок, бул мындай, бул иште иштесем болмок, бул мындай кылып жашасам болмок деп өмүрүнүн көп убактысын эмнеге кетирет? Ошол баягы көп суроолорго жооп табам деп алектенип кетирет да. Бирок биз көбүнчө эле аттин кылып кетиребиз да. Баягы аттин кылып эле минтпей калдым, жетишпей калдым, тигинтпей калдым депчи. А вот кыйынчылык малда бул нерселер ойго келбейт. Мисалы, Азакат эже ошол баягы көп адамдыкка ар түрдүү убакытта келет да. Мисалы, кээ бирлердики 50-гө жеткенде, кээ бирлер 40-ка жеткенде, бирок ошол малда баягы түйшүк жоголгондо, түйшүк убагында баягы зомбидей болуп эле жүрө бересиң да. Баягы көңүл бурбай эле көп нерсегечи, анан түйшүк кеткен малда анан кийин ошол суроолор көп келет да. Мисалы, өзгөчө эркектерге аябай кыйыныраак болот экен. Эмне себептен? Анткени алар баягы значимый болгусу келет да, баалуу болгусу келет, эл арасында мындай сөзгө алынган. Ошон үчүн эмне себептен, мисалы, жогорку кеңеште деле гос структураларды карасаңар, көбүнчө 50-дөн өтүп калган, уже ийгилик жаратып баштаган эркектердин баардыгы депутат болом деп баштайт да. Анткени значимый болгусу келет. Мындай значимый дегеним, көп адамдар ушу мактаса экен, көп адамдар ушу сөз кылса экен дейт. Мындай элге көрүнүп жашагысы келет да, мындайча айткандачы. Эми караңыздар, бул суроо негизи эмне себептен кыйынчылык туудурат? Эмне себептен биз ошо мен киммин деген суроого жооп таппай кыйналабыз? Ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Ким көбүнчө ушул ким кандай жооп берет дегенде, мен киммин деген суроого биз көбүнчө өтүп кеткен чакты алып жооп беребиз да. Эмне себептен ошол эркектерге жана айтып атпаймынбы, депутат болуп, же болбосо айымдарга ушул 50-дөн өткөндө кандайдыр бир бирөөгө керек болгусу келип, ар ким ар түрдүү, бирөөлөр мисалы балдарын багып, же ушундай эмне себептен бул значимый болгусу келет? Адам негизи эле жеке эле значимый болгусу келет да. Бирок бизде аял кишилерде амбиция азыраак болгон үчүн бул мисалы жогорку кеңеште эле алып карасаңар, 90% эркектер, 10% аялдар да биздин жогорку кеңеште. Бул бизде эле эмес, деги эле
Көп мамлекеттерде ошондой да. Көрсө аялдардын амбициясы башкачараак болот. Эркектердики башкачараак болот. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баягы кандай болбосо дагы ушул возрастка келгенде бизде ушундай суроолор пайда болот экен да. Мен киммин? Бул жашоого эмне себептен келдим? Бир жолу ушул сабакты тема өтүп бер деп суранышканда, ошол теманы өткөндө аябай мындай таасир болгон да магачы. Анткени мен эч качан ушул мен киммин деген суроого мындай изденбептирмин да. Анан ошол как раз бир марафон беле ушундай бирдеме болуп калды. Андан кийин ошол мен киммин деген темада сабак өтүп бербейсиң деп калды. Анан ошондо биринчи жолу ойлондум да. Мен чын эле вообще киммин? Эмне себептен адамдар ушол мен киммин деген суроого жооп алгысы келет? Эмне себептен? Көрсө, анан эмне себептен бизди ошол суроо кыйналдырат. Эмне себептен биз ошол мен киммин деген суроону ойлонгондо кыйналабыз да? Анткени адам баласында, эгерде мондай адам баласын могул отрезать да, бул биздин жашообуз десек, ушундай узундукта 3кө бөлүп карайбыз да бизчи. Могул ортосу азыркы жашообуз, бул кичинекей эле болот, мисалы, мончалык болот да. Бул жагын биз билбейбиз канча болот, бирок биздин өтүп кеткен жашообуз бар, прошлое бар. Туурабы? Көбүнчө биз мен киммин деген жашоого жооп издегенде биз могул жакты карайбыз. Өтүп кеткен жашоону карайбыз. Ошол себептен көп адамдардан мен киммин деген суроого жооп жаз десек, көбү жазат да. Мен аялмын, мен жолдошумдун өмүрлүк жарымын, мен балдарымдын апасымын, мен деген тайенемин, чоң апамын, мен 10 неберем бар, 11 неберем бар, 5 баланы чоңойттум, үй алдым, жай алдым, эл агартуунун отличнигимин, анан кийин мынча дипломум бар, мынча медалим бар деп көп учурда биз эмне кылат экенбиз? Ошол өтүп кеткен чак менен биз өзүбүздү салыштырып жашайт экенбиз да. Анткени биз азыр эмне болуп атканын деле бүгүнкү күнгө эле жооп бербесек, эртең боло турган күнгө биз жооп бере албайт экенбиз да. Ошон үчүн биз эмне кылабыз? Могул өтүп кеткен чакка көбүнчө маани берип, ошол көңүл бөлүп жашайт экенбиз да, өтүп кеткен чакка. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ошол мен киммин деген суроого жооп бериш аябай кыйынчылыкты туудурат экен. Анткени биз өтүп кеткен чакта бир дагы адам идеальный жашоодо жашаган эмес. Бир дагы адам өзү прям 100% каалагандай жашоо болгон эмес да. Анткени биз жанагы айтып атпайлыбы? Эгерде сиз каалагандай 100% каалагандай жашоо боло турган болсо, анда сиз мындай суроо бербейсиз. Да. Анткени баягы сиз билесиз, эгерде 100% каалагандай жашоо болсо, анда сиз билесиз ким болгуңуз келген, кандай жашагыңыз келген. Бирок эмнеге ушундай суроо туулат, жана ичте кандайдыр бир кайгыруу пайда болот да, ушул суроону укканда. Анткени сиз өтүп кеткен жашооңузда кандайдыр бир жетишпей калган нерселериңиз болот да. Мына ошол себептен көп адамдар ошол өткөн чакты карап, анан мен киммин деген суроого жооп берет. Эми караңыздар, чын-чынына келгенде адам деген ким? Мисалы, бак менен салыштырайлы. Бак менен салыштырсак, адам деле бактай болуп, бир эненин ичинде түйүлдүк болуп жаралат. Бак деле ошол жер эненин астында кичинекей уруктан мындай проросток пайда болот да, кичинекей өсүмдүк пайда болот жердин астынан. Анан ал өсүп күчтөнүп тамыр алгандан кийин ошол жерди жарып чыгат. Биздин балабыз деле ошондой, адам деле ошондой. Түйүлдүк болуп жаралгандан кийин 9 айда өсүп жетилип, дем алганды үйрөнүп, жүрөгү дыкылдаганды үйрөнүп, баарын үйрөнүп туруп, анан кийин энесинен чыгат. Сыртка чыккандан кийин бак биринчи эмне кылат? Сыртка чыкканда бак биринчи эле сразу чыга калып эле түшүм бере калбайт. Же болбосо мөмө жемиш бере калбайт. Бак биринчи бир нече жылдап, мисалы мен
алма отургузгам, огородко карлик деп. Көчүп келгенде отургузгам, быйыл уже 4-жыл кетип атат. 3 жылдан кийин түйдү да. Түйгөндө да аябай көп түйгөн жок, бир 20-30 эле 4 багымда бир 20-30 алма түйдү да. Бирок түйдү. Көрдүңүздөрбү? Ага чейин ал бак эмне болду? Бири узун эле бир чыбык чыгат. Эсиңиздерде болсо керек, эстеңиздер. Ошол чыбык жылдап турат, 1 жыл турат. Ар түрдүү бактардыкка ар түрдүү да, бирок көбүнчө эле мисалы теректерди эстесеңиздер, айылдарда аябай көп болот теректер. Узарып кете берет. Анан бул жага калыңдайт дагы, анан ошол калың болгондо, ошол бактын бутакка алы жете турган болгондо, анан кийин бутактай баштайт. Бутактап, анан бутагында жалбырактар пайда болуп, почкалар ачылып, то есть ушинтип өсөт да. Көрдүңүздөрбү, анан өсөт, адам деле ошол сыяктуу экен да. Чындап ойлонуп көрсөңөр, мисалы адам деле пайда болот. Пайда болгондон кийин төрөлгөндөн кийин биз ошол көп убакытка чейин, мисалы ошол чоң жана бутак сыяктуу бир эле бутак өсүп атпай, ошол сыяктуу биз дагы өсөт экенбиз. Өсүп, калыптанып, ушул жашоонун ысык суугуна күйүп, мындайча айтканда, биз ушул сөздү жакшы көрөбүз го, ысык суугуна чыдап дегенде. Чын эле, бирок биз айлана чөйрөгө ошол бак деле, мисалы ошол пайда болгондо бактын мындайча айтканда тандоосу жок да, ал каерге отургузуп койсо ошол жерде өсөт да. Адам дагы төрөлгөн малда тандоосу жок болот. Жаратканын өзү тандайт дагы, кимдин ичине салат ал түйүлдүктү, качан төрөлөт, кайсы мамлекетте төрөлөт, кандай обществода төрөлөт, анын бардыгын бала чечпейт. Көрдүңүздөрбү? Эч чечпейт. Буну жаратканын өзү чечет. Чечет дагы ошол. Мен ар дайым кыздарыма айтам, сүйлөшүп калганда, Кудай сага ушундай, мага ушундай сендей кыз бергенине ыраазымын депчи. Анткени мен 1000 түш көрсөм дагы, 1000 ойлонсом дагы, 1000 элестетсем дагы, ушунчалык сонун кызды мен элестетип, мисалы Кудай эгерде мага жазсачы, Айпери, кандай кыз керек сага, же болбосо кандай бала керек, кайсыл убакытта керек десе, мен 100% толук кандуу, ал кандай болот, кылыгын айтып бере албайт болчумун. Биздин эбиз ага жетпейт анчалык. Көрдүңүздөрбү, биз болгону ошол пайда болгон баланы туура тарбиялаганга мебиз жетет. Ошон үчүн бизге жаратканым ошол эле функцияны берип койгон. Бизге тандаган функцияны баланы кебетесин, мисалы, мынтип коет го, первичная комплектация деп коет го, мына баштапкы жасалмасы, ошол баштапкы жасалмасын тандоого бизге мүмкүнчүлүк берген эмес да. Мына ошол баланы ушунчалык сонун кылып жаратат, действительно балдарыңарды карагыла үйгө бар болуп, же болбосо рахмат, могул жакта кыздаркан сонун сөздөрдү жазып атасыздар, рахмат. Эми ошол первичный комплектациясы менен ошол бала келет дагы. Эми ошол баланы карап отурсаң ушунчалык мындай сонун да, действительно анан таң каласың да, ушунчалык баягы жараткандын күчүнө таң каласың да, ушунчалык мээримине таң каласың, ошол балага ушунчалык келбет, ушунчалык сонун өнөрлөрдү ошол жагына турган кылып, мисалы бизге жагынып, ушу баланы андай болуп жаралбаса билбейм, адам вообще бала бакмакпы, бакмак эмеспи билбейм. Анткени бала багыш оңой эмес, бирок биз баарына чыдайбыз, ата-энелер. Эми караңыздар, ошол сыяктуу эле, мисалы, бак деле өсүп чыгат го. Өсүп чыкканда ал бак ошол жанындагы кургагыраак жерге отуруп калса кичинекейирээк болуп калат, тамыры ичкерээк болуп калат. Эгер өтө суу жерге отуруп калса өспөй кулап калышы мүмкүн. Эч кылса ушундай табигый ошол жерден мындай айлана чөйрөсүнө байланыштуу бак болуп өсөт. Чоңбу, кичинекей болобу, кыйшыйып өсөбү, түз өсөбү, ошондой иш кылып айлана чөйрөгө жараша бак болуп өсөт да. Көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу адам деле төрөлгөндөн кийин айлана чөйрө эң чоң таасир берет адамга. Эми караңыздар, мына ошол адам төрөлгөндө эле биринчи эле бир үй бүлөгө келип түшөт. Мына айтып атпаймынбы, ал үй бүлөнү тандабайт. Эми мисалы бир эле баланы алып,
ошол мисалы кыргыз үй бүлө бакса, ал кыргыз болуп чоңоет туурабы? Каны кыргыз, жеген тамагы өзү. А эгер ошол кыргыз эле бала деп коелу, мисалы кыргыз төрөгөн, каны кыргыз, бирок орустарга берип койсоң, ал орус болуп чоңоет да. Анткени ал ошол окруженияда кандай тарбия алса, ошондой болуп чоңоет да. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол мен көп айтчу элем, бул катмарлары адамдардын депчи. Мына ошол катмарлары, мисалы, биринчи эле бала төрөлгөндөн кийин бизде биринчи катмар пайда болот. Бул АТН деген катмар пайда болот. Мисалы, биз мурда мондай капуста кылып өтчү элек. Караңыздар. Могул кичинекей бала биз десек, бул адам төрөлгөндө эле бунун биринчи катмары пайда болот да. Бул АТН деген катмар пайда болот. Эми караңыздар. Уже балага АТН чоң таасирин тийгизе баштайт. Чоң таасирин, жана бак сыяктуу эле чоң таасирин тийгизе баштайт. Эгерде АТН балага мээрим берип, негизи көбүнчө тарбия эмес, а мээримден да, мээрим берип, сүйүү берип, башында 5 жашка чейин мээрим, сүйүү, мындай внимание деп коебуз го, бир көңүл, аябай чоң мааниге ээ. Көрдүңүздөрбү? Аябай чоң мааниге. Караңыздар, эми кийин ал кичине чоңое баштаганда, менин жеке эле АТН эмес, менин бир туугандарым да бар турбайбы деп, туугандарым бар турбайбы, тайынем бар турбайбы, таятам бар турбайбы, чоң атам, чоң энем бар турбайбы деп, уже башка катмарлар пайда болот. Кичинекей балдарыңарды эстегиле, кандай чоң эне, чоң апаларын канчалык жакшы көрүшөт, бир туугандарың канчалык жакшы көрөт. Ушунчалык баягы алардын дагы ошол балага болгон таасири аябай чоң да. Ошон үчүн негизи психологияда айтылат экен да, эгерде сен улуу балаңды туура тарбияласаң, улуу балаңды, калган балдарыңды ошол улуу балаң пример көрсөтөт да. Баягы үлгү көрсөтүп атып, өзү эле тарбияланып калат деп айтат да. Бирок ошол чын. Анткени ошол баланын силерге кылган мамилесин көрүп, ошол баланын көбүнчө кийинки балдар ошол баладан үлгү алат. Байкадыңар беле, мисалы, улуу балаңар мама деп калса, кийинкилерин апа деп айттырганга аракет кылсаңар да айттыра албайсың да. Анткени улуу баланын айтканын угуп эле алар кайталай берет да аркасынан. Баланыкын бала батыраак кайталайт. Анан кийин, мисалы, ал бала садикке барат. Садикке барганда дагы бир катмар пайда болот. Садик деген. Садик дагы аябай чоң таасир берет балага. Мисалы, садиктен ал кандай мындай учурларга түштү дегендей, кандай жерге барды, садик дагы аябай чоң таасир берет. Андан кийин, ошол садиктен кийин школго барат. Эми ушул школдо жакшылап угуп алыңыздар. Ошол садиктен бала социалдык коммуникацияга чоң бир жол алат. Садикке берген аябай жакшы. Кыздар азыр кээ бирлерде мода болуп кетти. Садикке бербей эле коюш керек, баланы үйдө караш керек. Аны уруп коет, анан минтип коет, тигинтип коет деп, жанагы көлөкөдө өскөн бактай болуп калат. Кичине эле күн тийсе кургап кетет. Кичине эле суугарып койсоң кулап калат. Кичине эле бирөө түртүп кетсе кыйшыйып калат, ошондой болуп калат да. Садикке барган бала, бул бала социальный адаптация, тилекке каршы. Социальный адаптация деген сөзсүз керек. Ооба, ал жакшы өтпөйт. Бизде садиктер идеалдуу эмес, бирок барыш керек бала. Эмне себептен? Биринчиден көп ата-эне ооруп калат деп алып барбайт. Мен сиздерге бир секрет айтайын. Садикте социальный адаптация дегендин биринчи тепкичи бул вирус. Бала канчалык көп вирустарга чалдыкса, ошончолук иммунитети жакшы болот. Ошон үчүн садикке барганда балага горячий шоколаддан берип, садикке сөзсүз алып барыш керек. Ал жактан ветрянка, жанагындай ар түрдүү вирустарды жуктуруп келе берет дагы, иммунитети жакшы болот. А эгерде садикке бербей, башка балдар менен ойнотпой, үйдө ооба 7-8 жашка чейин оорутпай карайсыңар, бирок баары бир школго барганда, ооруй бере турган болуп калат. Балачы, ошон үчүн садикке сөзсүз бериш керек. Биринчиси ошол вирусный адаптация деп коет. Садиктегилер даже айтат, бала адаптация болот деп коет башында алып баргандачы. Экинчиси болсо бул общениядан адаптация болот. Башка балдар менен мамиледен согушат, кулашат, чалынат,
бири-бирин чаап коет, тиштеп коет. Ушинтип отуруп өткөн жумада эле мен жаздым го, менин кызым бир кыз түртүп башы жарылып калыптыр депчи. Ошондой бир жолдордон өтөт балачы. Анткени силер аяганы менен жашоодо эч ким аябайт силердин балдарыңардычы. Көрдүңүздөр, үчүнчүдөн дисциплинага үйрөнөт. Дисциплинага. Негизи кичинекей балдарды 2 жашка чейин 1 жаш 8 ай же 2 жашында садикке берип койгон аябай жакшы экен. Эмне себептен? Анткени алар бат көнүп кетет. Кичинекей да бат адаптация болот. Бала канчалык биз чоңойсун ана берем деп жүрө беребиз го. Бала канчалык чоңойгон сайын окружающий эмеге көнүү кыйын. Мисалы, көчөттү деле силер кичинекейин алып келип отургузасыңар да туурабы? Кичинекейин алып келип күзүндө же жазында отургузасыңар. Гилейген бакты казып келип отургузганда бак айтат, бул жашабайт дейт, өлүп калат дейт. Түшүнүп атасыңарбы? Бул социальный адаптация деген ошол. Канчалык кичинекейрээк кезинде отургузсаң, ошончолук ошол средага бат сиңип кетет деген сөз да. Мен буну өзүм кызыман деле көрдүм. Мен кызымды 1 жаш 6 ай 7 ай болгондо бердим. 1 жаш 7 ай болгондо садикке бердим. Даже 8 ай болгондо бериптирмин. Бир жумада эле көнүп кетти да, аябай жакшы көнүп кетти. Эми школа боюнча, школдон кичинекей баланын самооценкасы формировать этилет. Анткени тилекке каршы бизде оценка коет школдо, жакшы жаман окуйт деп бөлөт, сулуу кыздар, сулуу эмес кыздар деп бөлөт. Ошол маалда эгерде кызыңар же балаңар боенуп, кийим сатып бер деп, өзүң карап, ар түрдүү болуп калат. Например, койкоңдоп, жасанып жатса, ошол маалда поддержка кылып коюңуздар демекчимин. Эмнеге? Анткени ошол школдо жакшыраак кийинип коюңуздар, колуңуздардан келсе, же болбосо мактап туруңуздар. Анткени ошол маалда алган самооценкасы өмүр бою калат. Өмүр бою калат. Кыздарды балдар менен сүйлөшпө деп биз уруша беребиз, бирок бул да социальный адаптация. Ошентип уруша бергенде кийин балдар менен сүйлөшүү навык жок болуп калат. Элементарный навык жок болуп калат да. Ошол как раз ошол маалда үйрөнөт, взаимоотношения кылгандачы. Бирок граница койгонду үйрөтүш керек да. Бул отдельный тема. Бирок сиздерге ошол жөнүндө айтып коеюн дедим. Анткени мен өткөндө кызымдын собраниясына барып келдим. Кызым собраниясына барсам, 8 класста окуйт азырчы, анан чачтарын кое беришет, боенушат. Бизде школдордо албетте бул деле аябай мындай укмуш эметпеш керек, бирок эмне боенуп алдың, страшный болуп, анан эмне минтип алдың деп эле уруша бербеш керек да. Анан ошол жактан баягы мугалимдер собрание өттү. Көп нерсени айткым келди, бирок унчуккан жокмун. Ошол жерден родительдер көп айтып атты да. Кыздар боенсо боенот да, анан менин кызым боенбо десем боенбой деле коет деп ар ким өзүнүн баласын защищать этип ушинтип атты. Бирок түшүнүш керек да, ар бир кыз сулуу болгусу келет, өзгөчөлөнгүсү келет башкаларданчы. Анан эгерде ошол какой-то бир косметика ошого жардам берсе, алып берип коюңуздар. Косметика, жакшы косметика алып берип коюңуздар. Антпесеңиздер, ал ар кайсы калдык астатак бирдемелер менен боенуп баштайт да. Ошондой. Анан кийин университетке барат, же иштейт. Ушинтип отуруп эле карасаңыздар, турмушка чыгат. Анан турмушка чыккандан кийин балалуу болот. Балалуу болгондон кийин эмне кылат? Неберелүү болот. Ушинтип эле канчалык биз убакыт өткөн сайын, канчалык көп жашаган сайын биздин ушундай катмарларыбыз пайда болот да. Эмнеге окшошуп калды? Караңыздар. Капуста. Капуста окшошуп калды. Бизде жаңы кошулгандар да көп экен. Негизи мен аябай көп көрсөтүп берем буну. Капуста окшошуп калды. Мына карасаңыздар, албетте бул капуста болушу үчүн катмарлары аябай чоң мааниге. Биз деген капустаны жегенде биз ошо катмарын жейбиз туурабы? Анткени булар капустага көрүк берет, чоң кылат капустаны. Бул жашоодо мааниси, орду чоң болот. Катмары көп адам. Мисалы, мен 37-ге чыктым, мага караганда, мисалы, могул жакта апалар, эжелер бар, силердин баркыңар көбүрөөк да. Эмнеге? Анткени силердин неберелериңер бар, куда сөөгүңөр бар. Баары бир бул катмар, куда сөök деген да катмар пайда болот.
катмар канчалык көп болсо адам ошончолук бактуу болот. Бирок бул жана медальдын 2 кабаты бар дегендей эле, ошол бир кабаты ооба биз барктуу болобуз, катмарыбыз көп болсо ушунчалык суктанабыз. Менин 6 балам бар, 5 балам бар, 8 балам бар, 10 балам бар дегендерде оозум ачылат да менчи. Ушунчалык мен деген бул жумушта иштеген, мындай орденим бар, мындай грамотам бар, ошонун баары катмар. Сиздер эмне менен сыймыктансаңыздар, ошонун баары катмар. 4 кызым турмушка бердим, 2 баламды үйлөдүм деп ошонун бардыгы бул катмарлар болуп кетет да. Бул аябай сонун нерсе. Катмарлар бизге керек. Бирок эмне себептен адамдар жана мен кимин деген суроого жооп бере албай эле өтүп кеткен жашоого көңүл бурушат, өтүп кеткен жашоого маани бере беришет. Эмне себептен? Анткени катмарлардан өзүн таппай калат да. Катмарлардан өзүн таппай калат. Көрдүңүздөрбү? Карасаң эле капустаны эле көрө бересиң. Өзүң как будто жоксуң. Ошол бакты деле килеген чоң бакты бир эле чыбык кармап турат. Карабайсыздарбы? Ошол чыбык жонойот дагы бутактайт. Эми ошол бакты деле карасаңар, канчалык бутагы көп болсо, канчалык төгөрөк болсо, ушунчалык сонун көрүнөт да. Бак астында көлөкөсү кандай сонун да. Көрдүңүздөрбү? Ушунчалык сонун. Эми караңыздар. Бирок ошол катмарлар болгон үчүн сиздер мен кимин деген суроого жооп бере албайбыз. Ошол өтүп кеткен жашоого биз маани берген үчүн мен кимин деген суроого жооп бере албай келебиз. Эгерде ошол бакты деле ошол канчалык жанагы чыбыгы башында өсүп чыккан чыбыгы, ствол дерева деп коет. Ошол биринчи өскөн чыбыгы мындай калың болсо, катуу болсо, ошончолук бак туруштук берет жашоодо. Ошончолук бак чоңойот, ошончолук бак катуу болот. Ошол сыяктуу эле капустанын деле эгерде бактынчы ошол чыбыгын кыркып салсаңар, даже отун кылганда деле эстесеңер, ошол бакты кыясыңар, кыйганда көбүнчө ошол калың баягы биринчи эмесин жанагы стволун кесебиз, анан чоң бутактарын алабыз да, калганын бүт кыркып ыргытып жүрүшөт, майда бутактарын. Эмнеге? Анткени алар мындай маанилүү эмес депчи. Ошол сыяктуу бул жакта деле ошондой. Ооба, албетте бунун катмарлары маанилүү, бирок ортосунда сөңгөбүн алып салсаңар, могул эме капуста деген түшүп калат, жалбырагынын баары күйүлүп. Жашоодо да ошондой да. Жашоодо да ошондой. Жана Шайыр эже сонун нерсе айтып кетти, мен өтүп кетсем эмне болот депчи. Сиз ичинде жанагы бактын чоң эмесиндей болуп эле эгерде сизди жашоодон алып салса, бутактар күйүлүп чыгып калат уже. Бул сиздин бутактарыңыз болбой калат. Ал ар кимиси өзүнчө кетет. Сиз эле жок болуп каласыз, калганы жүрө берет. Түшүнүп атасыздарбы? Буга пример кылып айтып коеюн. Кече дагы көп айтып берем ушул окуяны. Биздин бир кудачабыз бар эле. Кудача эмес, кудагыйыбыз бар эле. Тытынып эле иштеп эле жүрөрчү, тытынып иштеп эле, анан кийин көлгө да барчу эмес, көрсө барганга болчу эмес экен, рак груди болуп ооручу экен. Анан кийин аябай көп аракет кылды, аябай көп иштеди, кийин каза болуп калды. 40 жаштан эле каза болуп калды го. Анан 2 баласы менен жолдошу калды. Анан ошо ооруганын билгенден кийин ошо көрүп барганда болбой эле иштей берчү да. 2-3 квартира алды, магазин салды, чоң кылып, аркасында офистери менен магазин салды, аябай килейген кылыпчы. Анан кийин ошол өмүрүнүн баарын эле ошого берди да. Анан эс ала бербейсизби, жыргап, курортторго барыңыз, эмнеге ушинтип иштей бересиз десе, мен го эртең кетем, баары бир эртелгече балдарыма бирдеме калсын деп атам деп көп айтчу эле да. 2 эркек баласы бар эле, ал убакта эми алар кичинекерээк болчу, бирөөсү 8 класс беле ушундай болчу, кийинки баласы 6-да, 7-де, 1 класска почти барып калган кезинде калды. Эми мына убакыт өтүп кетти. 10 жыл деле өтүп кеттир ортодо. 8 жылдан ашык өтүп кеттир. 8 жыл өтүптүр. Эми 8 жыл ал ошол кудагый каза болуп калды, бирок бүгүнкү күндү карасаңар, мындайча айтканда өзү эле жок да. Анан ошо кылган менети
аябай деле таасир берген жок десем, албетте мындай подружка болду, бирок жолдошу ал каза болгондон кийин билбейм, же экинчи дыханиясы ачылдыбы, мындай эметпей эле жүрө берчү. Негизичи биздин кудабыз мындай ошол айткан жумуштар жасап кое эле, иш кылып жашай берчү да. Бирок ошол достору менен чоң бизнестерди аркалап, чоң тойканаларды салып, кафелерди салып, аябай өнүгүп кетти да. Балдары чоңойду, бир баласы болсом тоже өзү бир бизнестерди жасап, өзү бутуна туруп, өзү квартира алып, өзү машина алып, чоң жигит болду. Андан кичинекей баласы да фотостудия ачып, өзү акча таап, өзү бутка туруп, аябай жакшы. Анан жакында эле мына Асли убакыт болду, жана чоң салган магазин эмесин аларга кичинекей эле бизнес болуп калды да. Аны болсо мен убактым жок деп сатып жибердим. Мен үчүн бул аябай чоң сабак да. Ошону көргөндөн кийин мен аябай чоң сабак алдым. Канча тытынып, канча эс албай күнү түнү ошо магазинди иштетип, күнү түнү ошол бирдемелерди иштеп, ушинтип эле жүрчү да. Вообще даже нормальный мындай кийинип, нормаль жүргөндү эле көрчү эмессиң да. Бүгүнкү күндө жолдошу үйлөнүп алды, эркек балалуу болуп калды. Менен тең кызга үйлөнүп алды. Эми канча жаш разница болот? 14 жаш разница болот да. 13 жаш разница болот. 12 жаш разница болот. Көрдүңүздөрбү? Жашоолана берет экен. Баласы үйлөндү, эки балалуу болуп калды окшойт. Бир балалуу болду, бирөөсү дагы төрөлгөндөн. Кийинки баласы деле уже 15ке чыгып калды. 16га чыгайын деп калды. Мына көрдүңүздөрбү? Ал деле окуп, машина айдап, иш кылса, сонун эле жашап атышат. Эч мындай кандай десем, ошон үчүнчү көп эле мынтип эле балдарыма үй алып берейин, анан балдарыма мынтейин деп эле жашооңорду өткөрүп, эртеден кечке кара жаңаңарды карчуруп, базарда отуруп, баягы мындай да. Ошол бул эмне себептен бул мен совсем иштебей койгула эртең деген жокмун. Жок, бул мааниде айткан жокмун. Просто кандай условияда иштеп атасыңар. Эгерде мисалы ошол базарга чыгып, же болбосо үй бүлөңөрдү багып атасыңар да, мисалчы, анан ошол ден соолугуңарга доо кетирбесе, өзүңөр жакшы сезип атсаңар, ошол жумушуңардан удовольствие алсаңар, тапкан акчаңар жукса, эми мындай берекеси бар болсо, ар түрдүү факторлор бар да. Эмчи ошолорго карап туруп жумуш кылсаңар болот да. Бирок биз көп учурларда аялдар биз мондай катмарларыбызга сиңип кетебиз. Биз жок болуп калабыз. Түшүнүп атасыздарбы? Өткөндө мен ушундай пост жазадым эле, кто я деген. Анан айрып балаң бүт баарын айырганда ким калат? Баары жок болуп калса, сен эле каласың, сен өзүң эле барсың деген пост жазсам, ошол жака бир кыз жазды да, түйүнө эме деп. Мейли мен өзүм жок болоюн, зато деген менин балдарым бар, жолдошум бар, ата энем, бир туугандарым бар. Мен булар жок болсо жашагым деле келбейт деп жазып атат да. Мен ошол ну и что я растворилась, мага ошол устраивает депчи. Бул бир жагынан эми балким ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, бирок адам канчалык ушу катмарларга сиңип кетсе, кийин убакыт өткөндө эртели кеч ошол суроону бересиздер. Мен киммин деген суроону бересиздер. Ошол убакытта эгерде ошол адамдар сиздерге мындай сиздер маани берген нерселерди жасабай койсо, таарынычтар пайда болот. Эмне себептен энелер келиндерине таарынат, эмне себептен балдарына таарынат, эмне себептен каршы чыгат, эмне себептен азыр таарынычтар көбөйүп кетти. Анткени бизде ошол баласына сиңип кетет да. Кийин чоңойгондо айтат да, мен сени баккам, үйдө отургам, минткем, а сен мени унутпайсың дегенде айтат да, сени ким сурады? Сенден ким сурады? Бак деп. Гүлсара эже эгерде аябай ыраазы болуп, мындай жалость этпей отура берсе, анда баягы балким эми ар бир адамдын уровень счастья деп коет, бакыттын өлчөмү ар кимде ар түрдүү. Бирок көп адамдар ыраазы болуп отурбайт да. Ыраазы болбойт, ичинен өзүн жейт, арды мен ойлонот, мен ушинтип эле өтүп кетемби, мындай тигиндей. Балдары жакшы чыкса жакшы, мисалы алтындарды тагынып, шубаларды кийип жүрүшөт, апалар аябай жакшы.
Бирок балдар начар чыгып калгандарчы. Ар түрдүү да туурабы, жашоо ар түрдүү. Ошон үчүн сиздерге айтайын дегеним, мен кимин деген суроого сиздер эч качан өтүп кеткен жашоодон жооп таппайсыздар. Өтүп кеткен жашоодон. Анткени жаңы эле сүйлөшпөдүкпү, өтүп кеткен жашоодо сиздер өзүңүздөр каалагандай жашаган жоксуздар. Эч ким жашаган жок, мен да жашаган жокмун. Анткени биздин катмарлар биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылып коет. Ар дайым. Кече күнү дагы бир сонун инсайт келди, мага осознание келди. Мен билегенди аябай жакшы көрөм, бирок негедир билегим келбейт. Анан кече ошол өзүмө суроо берип, машина айдап баратып, ойлонуп кетип атам да, эмне себептен мен билегим келбейт десем эле көзүмө бир эле нерсе элестетип берди да. Кичинекей кезимде 4 жашымда болсо керек эле, бирок мен билбейм, кийин видеодон көргөм, видеокамерадан. Ошондо канча 1-класс болуп калган кезимде көргөм видеокамерадан чаган. Элестетип эле кичинекей кыз бийлеп атат да, эми мынтип нелепо билейт да, кичинекей балдар билегендерин көргүлө. Анан кийин ошондо баары көрүп отурган. Менин үй бүлөм дагы бирөөлөр бар болчу. Анан бизде токтогулуктар аябай шылдыңдаган жакшы көрөт да. Анан ошондо 1-класс кезим болсун, 1-класс кезим болсо керек. Ошол маалда мынтип сүйлөшүп атышат да, ошондо деген жаман жинге тийгенсиң, билебе десе болбой кечке биле. Өзбекстанда билесиңер, той болгондо биле беришет, анан кийин элдер акча кыстырат да. Анан ошондо билебе десе болбой биле бергенсиң, анан кийин деген эми же биле алсачы, карасаң кебетесин чачы кырылган, эми страшный болчу деп ушундай бир сөздөрдү айтышкан да, ошол сөздүн баары кече кулагыма угулду да. Анан түшүндүм да, көрсө баягы мээңде мен билеген маалда жакпай турбаймынбы, осуждение. Видите, эң жаман нерсе бул осуждение да. Ал эми кичинекей бала мисалы түшүнбөйт да, ал мисалы сен биле албайсың, сен элдерге мешать этип атасың деген түшүнбөйт да алчы. Анан ошондо отуруп көрдүңүздөрбү, ошол кичинекей бир нерсе силердин мындай дүйнөгө болгон көз карашыңарды өзгөртүп коет да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сиздерге айта турганым, өткөн жашоодон мен кимин деген суроого жооп издебеңиздер. Өткөн жашоодон мен кимин деген суроого жооп издесеңиздер, силер болгон эле катмарларыңыздар эле табасыздар. Башка жооп таппайсыздар. Гүлсара эже, сиз түшүндүрө албайсыз. Биз тилекке каршы мен деле эжеме, мамама, туугандарыма эчтеке түшүндүрө албайм. Мен ошон үчүн аларды болгону сүйүү менен эле түшүнүү менен кабыл алам. Анан башкалардын примерлерин айтып бергенге аракет кылам. Иногда бир айтып коем. Бул эже мынтеткен да, бул эже тигинтеткен да деп эле бирөөлөрдүн примерлерин айтып коем, болду. Башка эч мындай биз тилекке каршы. Анан ошон үчүн биз могу ускорение катыштыргыла деп айтып атпайлы. Бир туугандарды, келиндериңерди, кыздарыңарды түшүнбөй атат дегендердин бардыгынчы. Эми ошол мен кимин деген суроого эми кайдан жооп издейбиз? Кайдан жооп издейбиз? Кайдан жооп издейбиз деп ойлойсуздар? Өткөн чактан жооп издейбизби? Азыркы чактан жооп издейбизби? Же келерки чактан жооп издейбизби? Мурда мен женское счастье деген тренинг өтөт элем. Ошол женское счастье деген тренинг өткөндө мен мынтип айткан элем да. Бактылуу айым качан өзүн аял киши качан өзүн бактылуу сезет. Аял киши өзүн өтүп кеткен жашоосу үчүн жүрөгү оорубаган учурда, азыркы жашоосу өзү каалагандай болгон учурда, анан келерки жашоосуна ойлонбогон учурда өзүн бактылуу сезет деп айткам да. Бул азыркыга чейин туура болот, туура келет. Эмне себептен? Анткени чындап эле өтүп кеткен чакты эстеп, жүрөгүң ооруй берсе, сен эч качан өзүңдү бактылуу сезбейсиң. Бүгүнкү күн өзүң каалагандай өтпөй жатса да бактылуу сезбейсиң. Эгер бүгүнкү күнүң каалагандай өтпөсө, эртеки күн кандай болоруна сен көзүң жетпейт. Көрүңүздөр, туура айтасыздар, азыркы, бүгүнкү чактан издеш керек. Мен кимин деген суроого жоопту. Эми мен сиздерди сүйүндүрүп кетейин. Бизге жараткан сиздер кечинде уктайсыздар, башка адам болуп уктайсыздар. Кечинде. Балким катмарларыңызга сиңип кеткен, балким чарчаган,
өзүн карабаган, балким жашоосуна нааразы, балдарына нааразы, иши кылса бул дүйнөгө нааразы болгон айым болуп уктайсыздар. Ооба, бул жактан сиздер тандай албайсыздар. Бул жактан сиздер тандай албайсыздар, анткени ал өтүп кетти. Сиздер жатарда балким ошол өткөн күнүңүздөрдү эстеп жүрөгүңүздөр ооруйт, бирок эчтеке өзгөртө албайсыздар. Анткени ал күнүңүздөр өтүп кетти. Бирок мына бүгүн, азыр, эртең менен көзүңүздөрдү ачканда сиздерде тандоо бар. Тандоо бар. Бүгүнкү күнү кечинде жатканда кандай ой менен жатасыздар? Дагы деле өзүңүздөрдү жемелеп, жашооңуздарга нааразы болуп, наалат кылып, кыжаалат болуп, эчтеке жактырбай уктайсыздарбы? Же өзгөрүү киргизесиздерби жашоого? Бул сиздердин тандооңуздар. Сиздерге жараткан тандоо берет. Ошон үчүн күн жаңырат. Күн жаңырат. Элестеткиле, бул ушунчалык бизге берилген белек. Күндө эртең менен турганда жаңы жашоо башталат. Эгерде сиздер жаңы жашоо баштамакмын, мүмкүнчүлүк болсо деп жүрсөңүздөр, сиздерге күндө мүмкүнчүлүк берилет эртең менен турганда. Сиздер өзүңүздөр каалагандай адам болсоңуздар болот. Мен сиздерге айткым келгени, мен кимин деген суроого жооп жок. Кандайча жок. Сиз издеген жакта жок. Сиз 10 балаңыз болсо деле, мисалы, эмне жумуш кылбасаңыз деле, эгерде бүгүнкү күндө мен киммин, эмне кылдым, эмнеге жетиштим деп өзүңүзгө суроо берип атсаңыз, анда мен сизди сүйүнткүм келет да. Анткени сиз бүгүнкү күндө эгерде көзүңүздү ачып ойгонуп атсаңыз, тирүү жан болсоңуз, жаратканым сизге дагы убакыт берип атса, демек сиздин потенциалыңыз толук кандуу бүтө элек. Канча жашта болбоңуз, айырмасы жок. Толук кандуу сиз потенциалыңызды колдоно элексиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сиз көзүңүздү ачып туруп, өзүңүз каалагандай адам болсоңуз болот. Мен ар дайым айтам. Сен өзүңдүн колуңда пластилин сыяктуусуң. Сен өзүңдү алып туруп, өзүң каалагандай адам жасасаң болот. Бүгүн аракет кылып баштасаң, эртең болбосо бүрсү күнү сөзсүз түрдө сен өзүң каалагандай, өзүң сыймыктанган, өзүң сүйгөн адамга айланасың. Болгону бүгүнкү күндө аракет гана керек. Болгону сенден аракет гана талап кылынат. Кече ким болгондун айырмасы жок. Кече ким болгондун эч айырмасы жок. Биз көбүнчө өтүп кеткен чакка аябай маани беребиз. Мурда арак ичип эле жүрчү эле бүгүн молдо болуп калды. Мурда мындай кыз эле бүгүн мынтип калды. Мурда мындай аял эле жүдөп эле жүрчү эле бүгүн акча таап кыйын болуп кетти. Деп эле өтүп кеткен чакты эле паспорт кыла беребиз. Бетке кое беребиз. А бирок бүгүнкү күндө ырыскы бар. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндү туура колдонсоңуздар, эртеңки күнү сонун натыйжа болот. Мурда сиздер бул нерсени билбей өткөнсүздөр. Бирок бүгүн ушуну түшүнүп туруп, мен өзүмдүн колумда пластилинмин, мен өзүмдүн өзүм скульпторумун, мен өзүмдү каалагандай кылып жасай алам деп, ушуну түшүнүп туруп, эртеңки күнү дагы 5 жыл, 10 жыл өткөндөн кийин дагы отуруп актинг кылсаңыздар, бул уже башка маселе. Эгерде ушунча жылдан бери ошол түшүнбөй келтек жеп келсеңиздер жолдошуңардан, унижение, ар түрдүү нерселерге чыдап келсеңер, бүгүнкү күндө ушунун баарын түшүнүп туруп, өзүңөргө болгон сүйүүнү, өзүңөргө болгон заботаны бере албай, дагы деле ушундай жашоодо жашай бере турган болсоңуздар, анда бул башка маселе. Көрдүңүздөрбү? Көп аялдар, могул жерде дагы сиз жазып атасыз, ооба, мындай, мен айткан нерсени көбүнчө
достигаторствоға колдонуп кетишет да. Достигаторство деген эмне? Көбүнчө финансовый целдерди кое алабыз бизчи. Мен сөзсүз мындай кылам, тигиндей кылам деп финансовый целдерди кое алабыз дагы. Анан финансыны албетте коюш керек. Биз көбүнчө ойлойбуз, бул кандай десем, бирок ошол баарын бирдей алып кетиш керек. Мисалы, сиздер жолдо баратасыздар да, жолдо баратканда эле тандай албайсыздар да, ал жолдо эмне бар болсо, ошонун баарын алып кеткенге аракет кылыш керек. Ал көп энергияны талап кылат. Көп энергия алыш үчүн ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Эмне себептен менин энергиям жок болуп атат? Жанагы өтүп кеткен жашоо менен иштеш керек. Көбүңүздөр кече күнү берилген заданияларды аткарбай койдуңуздар. Мисалы, кат жазыңыздар, өзүңүздөргө иштеңиздер, список жазыңыздар деген почти 80% жасаган жок. Ушул дагы жанагы сөздүн подтверждениясы десем болот да. Бүгүнкү күнү аракет кылсаңыз, эртеңки күнү ошол өтүп кеткен жашооңузга жүрөгүңүз оорубайт. Өзүңүздү 10% болсо да бактылуу сезесиз. Бул эң сонун эмоция. Мен сиздерге ошону айтат элем. Келиңиздер, өзүңүздөр үстүңүздөрдөн иштеңиздер. Бүгүнкү күнү бактылуу сезип жетишип калыңыздар өзүңүздөрдү. Бүгүнкү күнү аз болсо дагы өзүңүздөр кыялданган айымга, кыялданган жашоого бир кадам таштасаңыздар дагы кийин өкүнбөй турган болосуз. Ошон үчүн мен сиздерге айтат элем, адамга жараткан ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк берип койгон да. Бизди келбетибизди, кандай үй бүлөдө, кандай мамлекетте төрөлөткенибизди белгилеп койгон эрте. Белгиленген нерселер бар, албетте алардан биз кача албайбыз, бизге жазылган ал нерселерчи. Бирок ошол эле учурда кичинекей бир поправка киргизип койгон да. Бирок сен чоңойгондо, кичинекей кезиңде просто сен стержень. Мына ошол стерженден көп нерсе зависит этип калат, кыздар. Эгерде могул катмарлары бар болсо дагы жана ичине салынган кичинекей азамат Гүлсара эже, кичинекей стержеңерди, бул опора деп коет. Внутренняя опора деген ошол. Ички кандайдыр бир таяна турган таянычыңар. Бул өзүңөрсүңөр. Өзүңөрдөн башка эчтеке таяныч боло албайт бул жашоодо. Түшүнүп атасыздар? Ошон үчүн кичинекей баланын дагы внутренняя опорасын катуу кылганга аракет кылыш керек. Ошон үчүн 5 жашка чейин биз баланы болушунча мээрим беребиз, эркелетебиз. 7 жашка чейин эмес, кыздар, анткени азыр деген балдар бат өнүгүп атат. 6 жашка чейин максимум карап көрүңүздөр, ар кимдики ар түрдүү. Мен мисалы кызым азыр 6-га чыкты, уже кадимкидей айткан нерселерин жазап калды да. Демек бул уже даяр деген сөз. 6 жашка чейин мен азыр ушинтип тарбиялап атам. Улуу кыздарым 7 жашка чейин болчу. Бул хан мындай, бул жашоонун эң негизги адамындай отношение алып мээрим бериш керек. 7 жаштан 14 жашка чейин, даже 14 эмес, азыр 12 жашка чейин болуп калыптыр. Туура айтасыз, Венера эже, туура. Өзүңдү тапсаң баары ордунда болот. Албетте туура айтасыз. 7 жаштан 14 жашка чейин бул слуга деп коет. Слуга деген эмне? Мисалы, жумушчу. Сиздер жумушка бирөөнү алгандай отношение кылышыңыздар керек. Дисциплина, исполнительность требовать этишиңер керек, бирок ошол эле учурда аны урушуп, наказывать эткенде кол көтөрө албайсыңар да, турабы, силер жумушчу алдыңар. Болгону штраф деген сыяктуу, мындай ар бир жумушту өзүңөр жумушчуларды элестетсеңер, мону кыласың деп айтасың, айтканыңды кылат, айтканын кылбай койсо, зарплата урезается, турабы, ошол сыяктуу санкцияларды киргизет. Бул деле ошондой. Мисалы, подростоктор менен кантип сүйлөшөбүз. Подростокторго айтпасаң жасабайт. Анан айтпай эле, жөнүнө эле кыйкырып эле. Мен да бир таанышым бар. Кызына мынтип үйдөн кетип баратканда указание берип кетесиң, үйдү жыйна, ваннаны жуу, мындай кыл, тиңдей кыл, тамак жасап кой деп айтып кетиш керек да.
Меники деле ошондой. Мен өткөндө үйдү уборка кылып кой, минтип кой, тигип кой деп айтып кетип, анан коридордо терезени жууп кой деп айтпай калыптырмын. Анан жубай коюп турат. Келип айтпайм, мен могу терезени эмне жууба койдуңуз? Сен мама сиз айткан жоксуз дейт да. Бул просто мээси ошондой иштейт. Буга тарынып, жинденип кереги жок. Көп ата-энелер айтат да, айтма анчаны эчтеке кылбайт, кечке какшатат дейт. Просто сиз ошол үйдүн боссусуз, босс, директорсуз. Сиз ошол үйдөгү слугаларга, мындайча айтканда, ошо 6 жаштан 14 жашка чейинкилерге сиз указания бересиз. Эмне жумуш кылат, анан жумушун текшересиз. 14 жаштан өткөндөн кийин болду уже. Кыздар бесполезно. Ал адам уже чоң адам, ага жөн эле мындай үйдөгү жашаган бир квартирант, же болбосо бир подружкаңар конокко келет го, досуңар конокко келет, ошондой эле отношение кылыш керек. Поддержка, мотивация, мындай поддержка эле бербесеңер, уже дальше уже эчтеке кыла албайсың. Ага эч влиять эте албайсың. Ал уже мындай болуп калат уже. Капуста болуп калат. Түшүнүп атасыздарбы? Болду. Ошон үчүн сиздерге айтайын дегеним, андан көрө өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеңиздер. Туура эле айтасыздар. Адамга бул жашоодо көп нерсе жетпейт. Анан биз ошол нерселерди башка адамдардан күтүп жүрөбүз. Чоңойгонубузду түшүнбөй эле күтүп жүрөбүз. Жанагы биз бак болгонубузду эстебей эле, жанагы чыбыктай болуп эле калып калабыз да. Качан ким сугарып кетет, качан келип бизге бирөө карап коет, качан астыбызды жумшартып коет деп эле ошо бакка окшоп эле турабыз. Бирок бактан айырмабыз. Бактын тандоосу жок. Каерге отургузуп койсо, ошол жеринен бак болуп, кийин кыйганга чейин ошол жерде жашайт. Ар бир адамдын тандоосу бар. Биз айлана чөйрөдөгү нерселерден ошонусу менен айырмаланабыз. Сизде, менде жаратканын берген тандоо бар. Көп учурда аялдарга, мурда мен аябай аябайт элем, жашоосу кыйын болуп калды, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды. Анан азыр аябай. Өткөндө дагы бир подружка менен сүйлөшүп калып, анан бирдемелерди айтты эле, анан унчукпай угуп турупан. Сен өзүң күнөөлүүсүң деп койдум да. Десем аябай тарынды да. Мен кантип күнөөлүүмүн, ошого кандай күнөөлүүмүн мен, эмнеге күнөөлүүсүң дейсиң деп. Анан айттым, сен күнөөлүүсүң, анткени сен тандоо жасап атасың. Сен алып эле жүрөсүң, бирок эч аракет кылган жоксуң. Ушунча жылдан бери алып эле жүрөсүң. Сенде тандоо бар. Өзүң жакпайбы, башкача жыйынтык чыгар. Жагабы, башкача жыйынтык чыгар. Өзүң тандасаң болот. Бирок биз тандоодон коркобуз. Анткени тандоо чоң жоопкерчиликти талап кылат. Өзүңдү тандаган учурда чоң жоопкерчилик пайда болот. Мына сиздерге суроого жооп. Көп учурда менден сурай беришет. Боюңда болсо деле, кичинекей балаң көтөрүп алып деле, 2 балаңды алып алып деле, балдарыңды улам бирөөгө жалдырап, мен мисалы Казакстанга барып келгенде караган киши жок болуп калса, ар кимге суранып, сен келип турчу үйгө, сен карап турчу. Азырго Кудайга шүкүр кыздарым чоңоюп калды. Мурда кичинекей кезинде бир ошондой эле болчу. Сен бир күнгө эле келип турчу, пожалуйста. Ар кимди чакырып, ошентип калтырып, ошентип иштечүмүн да. Анан ошондо көбү сурай берет эле, эмнеге мындай, кандай десем, чарчабайсың, эмнеге ушунчалык. Анткени кыздар, мен кандайдыр бир учурда өзүм үчүн чечим кабыл алгам. Мага эч ким эчтеке карыз эмес, мен да эч кимге эчтеке карыз эмесмин. Мен өзүм каалагандай жашоомду өзүм эле жасай алам. Жоопкерчилик адамды уктатпайт. Жоопкерчилик адамга чоң энергия берет. Эгерде сиздердин энергияңыздар жок болуп атса, эгерде сиздер ийгилик жарата албай жатсаңыздар, эгерде сиздер каалагандай жашоодо жашай албай жатсаңыздар, кагазды алып алып жазып чыгыңыздар. Баягы эле кагаз. Мен эмнеге жоопкерчиликтүүмүн жашоомдо. Мен сиздерге 100% гарантия берем. Өзү каалагандай жашоодо жашаган адамда 100% жоопкерчилик болот. Өзү жоопкерчилигиңиздердин процентине жараша сиздердин жашооңуздарга болгон ыраазычылыгыңыздар ошончо процент болот. Эгерде 100% жоопкерчилик алсаңыздар, анда сиздер жашооңуздарга 20% ыраазы болосуздар. Эгерде 90% жоопкерчилик алсаңыздар, 90% ыраазысыздар. Эгер 100% жоопкерчилик алсаңар, 100% ыраазы болосуздар. Жанагы 7 жаштан 14 жашка чейин эмне себептен баланы
слуга кылыш керек. Эмне себептен көп поручение бериш керек. Тапочкамы алып келип бер, суу куюп бер, үйдү жына, тигин мелочь, кичинекей нерседен башташ керек, кичинекей балагачы. Оюнчугуңду жыйнап кой, кызым тапочкамы алып келип берип койчу, суу куюп келип берип койчу, кашык алып берип койчу, чай куюп койчу, ушундай кичинекей нерседен башташ керек. Камыр жасап атсаңар, кел могул жерде жанымда туруп тур, мен сени жумшаганда бирдеме алып келесиң, экөөбүз тамак жасайбыз деп отуруп үйрөтүш керек. Эмне себептен? Анткени жоопкерчилик алганды үйрөнөт, жумуш кылганды үйрөнөт. Азамат Садин эже, мен сизге ар дайым айтам, экөөбүз бизнести өзгөртүп менен жасадык деп. Эмне себептен? Анткени жоопкерчилик чоң. Жоопкерчилик чоң. Жоопкерчилик десе эле мен сиздерди чоң мындай үйдөгү огород казганды же оор көтөргөндү алгыла деген жок, мен башка нерселерди айтып атам. Мисалы, жоопкерчилик дегеним, мисалы, күйөөм минтпей койду, аны тигинтпей койду, аны бул минтпей койду эмес, ошол башка нерселерден күткөн нерсени өзүңүздөргө жасаңыздар демекчимин. Анда баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бүгүн задание деле жок. Эгерде кааласаңыздар, ошол эртең менен турганда, кааласаңыздар эмес, эртең менен турганда установка алганды үйрөнүңүздөр. Мен өзүм үчүн, бул менин аффирмациям, мен өзүм үчүн пластилинмин, мен өзүм каалагандай жашоодо жашайм жана каалагандай жашоону жасап алсам болот деп өзүңүздөргө. Мен орусчасын айтып коеюн: я скульптор своей жизни, я пластилин в своих руках, я могу стать кем захочу и жить так, как я захочу. Ар дайым ушундай аффирмацияларды айтып турам. Оор, туура айтасыз. Бул жакта эже жазып атат, оор деп. Ооба, Венера эже оор. Бирок ар бир адамда өзүнүн жашоосун алып кеткенге жаратканым потенциал берген. Коркпоңуздар, баары жакшы болот.